Европа жашоо каналынын көрүүчүлөрү, кандайсыздар? Мен аты жөнүм Азамат Кенжебаев болот. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен өзүм Ош областынан турам. Анан Европага барып иштеп көрүүнү каалаган болчумун. Агентстволорду издей баштап, Бишкек шаарында бир жакшы агентство, ишеничтүү агентствону таптым. Феста сервис деген буюрса 10 күн ичинде буюрса Европага кетем, Европанын Венгрия өлкөсүнө. Мен сиздерге да сунуштамакмын ушул агентствону, ишеничтүү. Буюрса биз азыр офиске барып, сиздер үчүн бир аз маалымат алып, канча расход кетет ошолорун тактап, тештирип айтып беребиз. Эме кылам, мүйгүлө менен барам десеңиз дагы болот аяка. Өзүңүз биринчи барып аласыз, 6 айдай жүрүп көрүп, адаптация алып жакса, жеңини кайра алдырып аласыз жаныңызга. Балдарыңыз мектепте окуп, эметип калса, бир сире английский курсту жок дегенде 1 жылдай баш керек. Биякачы, анан кийин тияка алдырып аласыз болот. Просто аяка сиз барганда вет на жительство берет 2 жыл. Вет на жительство менен сиз жүрө бересиз. Бирок вет на жительство сиз жумушка прикреплённый болот. Жумушка эле. Жумушка сиз анан мындай башка жумуштар иштей албайсыз. Пабек сабек кылам десеңиз ал болбой калат. Автоматически 3 күндө сизге өчүрүп салат да выезжиңардычы. Не дегенде алар сиздерге официально налог төлөйт да. Налог төлөйт. Сиздерге ар бир убактыңар, ар бир жеңер, анан жатаканаңар бүт бекер предоставляется, бүт ошол жакта. Сиздер просто азыркы маалда газ аябай Европада тартыш болуп атпайбы? Ошон үчүн 7 евродон айына төлөп турушмунчу дейт. Квартирагачы. Ата квартплата бербейсиң. Тамак самак эле өзүңөр алып жейсиң, расход ошол эле. Элементарно даже проездке да акчаңар коройт. Бир айга проездный ачып берет, проездныйчы. Любой транспортта, метро, любой вот, по выходным можете пользоваться. Любой транспорт. Выходной деген 5 күн иштеп, 8 сааттан иштесеңер болот, тактыр. Карточка берип Без лимит, короче. Бул только ушул завод курулуп атабы же ушул эле мамлекетке, Венгрияга эле стройка да. Стройка Литва. Канча вакыт ачып кеткен? Моментально барган. Моментально. Сколько там она работает? Работа 2 жылга. 2 жылга? 2 жыл вообще чыгып болбойт. Болот. Хоть 6 айга отпуск менен бөлдүрүп алсаң, хоть месяц бөлдүрүп алсаң, хоть год. Не что, у тебя менеджер остался, например, да? 1 жыл. Вот сен, короче, сен мен кетем, Кыргызстанда жумуштарым бар десең, сен айтып кетиш керек да. Айтып официально кетсең, сени черный списокко киргизбейт. Өзүң история. Биринчи по идее 2 жыл. 2 жылга? Ну, хочешь продлевать, этсең деле болот. 2 жылдан кийин 5 жылга продлевать этет да? Любой, как хочешь. Алар айтат, бизге жакшы сотрудник болсо, биз сотрудничать көп жылга деле дейт. Ал аябай знаменитый завод да. Аябай чоң, филиалы чоң. Францияда бар, Германияда бар, Чехияда бар. Валио деген, Континенталь деген, Альпино деген чоң заводдор. Авто, электромобиль машиналар чыгат. Аябай сонун. Канча экен саатынан? Саатынан, грубо говоря, мен саатын эзептеген жокпуз. Эми аякта бүт часовой келет да сиздергечи. Мен азыр 8 саат эзептеп, анан 5 күндө эзептедик. Грубо эң аз зарплатанычы $700. $700. Эми доллар менен бирок форинт менен төлөйт да, өздөрүнүн акчасы менен төлөйт. Валюта өздөрүнүн менен төлөйт да. Айына $700 экен. Жок. Бул, короче, 8 саат иштесеңер. Бирок силер зарплатаны көбүрөөк алам, минтем десеңер, 12 саатка чейин көбүрөөк иштесеңер болот. 12 саатка чейин көбөйтөпчү. Анан суббота, воскресенье чыксаңар, уже суббота күнү 1,5 ставка төлөнөт, воскресенье двойной төлөнөт. Бул эми өзүңүздөргө хоть иштейм десеңер, ночной смена 1,5 ставка. Ночнойчу, түнкүсүн 3кө бөлүнөт да, 1 күн 3кө. Обедтен кийин чыксаңар 1 саат 20 минут болот. Обед чисто питание экен да? Только питание. Хоть кукси жеп, расход кылбайм десең, ал айтат твои проблемы. Бул адам өзүнүн. Анан жумуштагы бул силерден зависит этет. Мен азыр силерге тиги асмандагы зарплатаны айтып коюп, калбычы болуп калбайм да. Мен дегендечи. Негизинде 8 сааттан иштегенде ошондо айына $700 экен да. 700. Это айтат 90% ушундай чыгат дейт. Если жанагындай зарплата менен иштесе, саат менен иштесе, 90% адам ылдый болбойт дейт. Мааниси бул ылдый болбойт деп атат да. 90% зарплата будан ылдый болбойт. Ошону өздөрү айтты да. Адам өйдө болушу мүмкүн дейт, адам ылдый болбойт деген маанисинде болчу. Анан бул сиздердин иштегениңиздер жараша. Сиздер кандай менет кыласыздар, ошого жараша 1 да секунд, 1 да мүнөт
сіздерден пайда көрбейді да. Сіздердің менетіңіздер жебейді. Ана сіздер аяқ қойған официально іштесіздер, бүйтіп мен страховка бүйтіп ашылады. По договору қанша кетесіз? 2 жыл. 2 жылда. Ана біз де аның барын эле учиттеттик. Не дегенде ар кимдин ар кандай обстоятельства да бирөө ооруп калат, бирөө ден соолугу туура болбой калат, ата энеси бир бияка чакырып калат, үйлөнөйүн деп калат. Айттык, ошондой обстоятельства болуп калса суранып, айтып, түшүндүрүп кетиш керек. Жамандык болуп жакшы. Эми анын баары бизден кыргыздар эмеси жок дегенде 3 айдан кийин ошентсин дейтин элечи. Обстоятельства 3 ай коюп, 1 ай иштеп берип койдум, пусть оправдает себя дейт. Ошентсин барганга жараша мындай уверенно болуп баш керек. Канча расход кетет? Ар бир кишиге примерно биз айтып атабыз $600, $650 бул биздин услуга болот. Анын ичинде консульский сбор да кирет. Консульский сборчу 30 евро өзүңүз төлөйсүңөр. Ошондо мага өзүмдүн колума бияка бергенде силер эме бересиңер, $620 бересиңер. Виза рахтан бияктан аласызбы? Токтогула Гоголга чейин барасыңар болсо. Чисто билет элекенде. Чисто билетти аласыңар, билетти да төлөп берет силерге. Так төлөп береби? 6 айдан кийин зарплатаңыздар кош берет. Билет. Но $500 чейин эле дейт. Эште силер билетти $600 алып калсаңар, 500 эле берет да. Эште 450 алып калсаң 450 берет. Просто пик $500 берет. Всё. Өздөрүнүкү. Анан аны карточкага фото берип турат 6 айдан кийин. Это как на доверие, да? Доверияга, да? Жок, 6 айдан кийин да. Просто силер эми иштеп аякта жумуштун кандай айтсам, жумушту силер эмне бир нерсени кыла бербейсиңер да, бул силердин способностьуңар. Сен эми шустрый болуп, жакшыраак иштеп, жакшы адаптация алып, десең мындай жумуш көп мынча. Хоть карайдын, тигинен, булайдын, тиги толтура жумуш. Хоть упаковка. Жауапта кетип атат? 1,5 ай. 1,5 ай? 1,5 айдын ичинде. 1,5 айда. Хоть азыр тапшырып, мен азыр жүрсөм, эртең договорун чыкса, мен силерди эртең эле посольствого алып барам. Кандай системамен кетет? Тияктан приглашение чөбө? Полный. Биз чоң компания менен сүйлөштүк, чтобы отказ болбош. Отказ деле бул 100% кем вероятность? 100%. 100% коет. Бул эме биз не дегенде знаменитый чоң дүйнөгө таанымал компаниялар менен договор түзгөндүк. Не дегенде отказ болбой тургангачы. Таанымал эмес көп компаниялар бар, мына частныйларчы. Налог төлөбөгө мамлекетинечи. Ошолор деле бизге влиять этип калат да. Сизге влиять этип. Сиз бар ошондой частный компания менен сотрудничать этип, анан сизди алып жумушка алып барсаң, тигинин историясы начар болсо, сиз албагат да. Не дегенде ал өзүнүн мамлекетине пайда алып кел дейт деген сыяктуу. Сизге бирок аны озвучка кылбайт. Короче, сиз өзүңүздү күнөөлөй бересиз да, менин документтер болуп калды, тиги болуп калды деп. А так болбосо тияктан да болуп калышы мүмкүн. Контракт негизи 6 айбы же 1 жылбы? 2 жыл Венгрияда. 2 жылда контракт толук иштеш керек. Жок, толук иштесе болот, эми кандай ситуация болот өзүнө жараша да. Эми 6 айдан кийин өзүнө жараша болот. Да. 3 айдан эме болбош керек, аз болбош керек. Эме мисалы үчүн азыр убакта мына бир киши мен Что, нам вариант. Алло. Если мен силер кетип атам деп коеюн. Кетип атасыз. Биз сизди жөнөтөбүз. Услугаңар, мен мисалы билет азыр убакта кетип аткан, жол кирем. Ошо Жака барып да жегениңиз керек, а? 100 сом берет. 100 000 сом, э? Мен кезип $650 бизге бөлүп бериңиз деп кой. 50 на 50 кылып. Доверенностька киргенден кийин $300 алып кетип бересиз. Как визу колго алып көрөсүз го, ошондо 320 сом бересиз да. 320нын ичинде консульский сбор берип атпайсызбы, 30 евро. Ошону эсептесеңиз 650 болот. Ошону бересиз. Анан билетти бияктан биз өзүбүз карап беребиз баарыңыздарга чогуу. Жакса бизден эмеге айтабыз, ушундай билеттин баасы монча экен дейбиз. Эште ошо баа туура келсе сатып аласыз. Туура келген өзүбүз. Примерно $400 чейин алып берүүгө аракет кыласыз делечи. Бияктан түз жок да, через Алматыданбы? Стамбул, Дубай. Анан аны эметебиз. Өзүңүздөр кааласаңыздар болот. Кааласаңыздар 120, 100 000. Жок, 100 000. Анан грубо эсептейбиз $1000 кетип атпайбы бизгечи. Билет менен. $1000 Алтырачы болот азыр, э? Анан эми мен арас $1000 кетти деп коюңуз. Билет биз, $200 чөндөңүзгө салып аласыз. $200 примерно азыр 16 000 болот. 85 000, 16 ошо менен 100 000 болот да. Ошо $200 продукттун баазы деле айтып атат, биздикин деле депчи. Өтө кымбат эмес деп айтат эмес депчи.
Ошондо сыяктагандай силер жана эркин бир жуманыкын 8 сааттан анан эсептесек жумасына 700төн чыгып кетти айына деди.